Ысык көлдө үрөй учурган жол кырсыгы катталды. 27 жаштагы баланын өлүм алдындагы видеосу тарады. Грузиядагы кыйраган учактын ичинен 18 адамдын жансыз денеси табылды. Калган адамдардын денелери изделүүдө. Камчыбек Ташиев Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы тартылып жаткан сым канча чарчы метр тартылганын айтты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Демаркациялоо иштери боюнча бүгүнкү күндө 114 гектар жер зым менен тартылып бүттү. Баткенде 2,18 миллион сомдук мал контрабандасына бөгөт коюлду. Бул тууралуу Баткен ОИПтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2025 жылдын 1-ноябрында саат 22:30 чамасында Баткен ОИПтин байың заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Баткен районунун Карабак аймагында Тольбо өлкөсүндөгү жүк ташуучу унааны токтотушкан. Текшерүү маалында унаада 35 баш будо мал бар экени, аларды бажы көзөмөлүнөн тышкары өткөрүү аракети болуп жатканы аныкталган. Тергөөдө Бишкек шаарынын 36 жаштагы тургуну кошуна өлкөнүн жараны менен сүйлөшүп алып, малды мыйзамсыз өткөрүү боюнча план түзгөнү такталган. Бул үчүн ал 1999 жылы туулган айдоочуларды жалдап, малды Лейлек району аркылуу өткөрүүнү уюштурган. Милиция кызматкерлеринин ыкчам аракети менен мыйзамсыз аракет токтолуп, кылмыштын алдын алуу мүмкүн болду. Демаркациялоо иштери боюнча бүгүнкү күндө 114 гектар жер зым менен тартылып бүттү. Кууган Ташиев Өзбекстандын чек араны тосууга зым сатып алган генералды эмне кылганын айтып берди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасына зым тартуу иштери тынымсыз жүрүп жатканын айтты. Анын айтымында чек араны тосууга колдонулуп жаткан зым торлор өлкөнүн бардык түрмөлөрүндө өндүрүлүп жатат. Учурда Лейлек жана Баткен райондору боюнча 114 гектар жерге зым тартылган. Ошондой эле атайын кызматтын башчысы чек араны тосуу үчүн Өзбекстандан зым сатып алган чек ара кызматынын директорунун орун басары генерал Данияр Сатимовго кайра зымдарды өткөрүүнү тапшырганын билдирди. Күнү түнү иштеп жатабыз. Зым торлордун бардыгын өзүбүз чыгарып жатабыз. Өткөндө генерал Сатимовдун атына Өзбекстандан зым алынган экен. Кайра ошол зымдын үстүнө өзүн тургузуп туруп бар. Өзбекстанга өткөрүп кел деп кууган, деди Ташиев Оштун Чоң Алай районунун тургундары менен жолугушууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Грузияда кулаган туркиялык учактын ичинде 18 адамдын сөөгү табылды. Дагы 2 адамдын издөө иштери уланып жатканы тууралуу Грузиянын ички иштер министрлиги Гела Галадзе билдиргенин публика маалымдады. Грузия Туркиянын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү катышкан эл аралык тергөө тобун тузду. Алар түнү бою окуя болгон жерде болуп тергөө иш-чараларына катышты. Си-130 учагы 11-ноябрда Грузиянын Сигнахи муниципалитетинде Грузия-Азербайжан чек арасына жакын жерде кулаган. Учак учуп чыккандан 27 мүнөт өткөндөн кийин радардан жоголуп кеткен. Грузиянын ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоду. Казакстанда балдарга TikTok жана Instagramга кирүүгө тыюу салуу сунушталды. Казакстан Мажлисинин депутаты Асхат Аймагамбетов социалдык тармактарга катталуу үчүн жаш курактык чектөөлөрдү киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу казакстандык басылмалар жазышты. Аймагамбетовдун айтымында азыр TikTok жана Instagram сыяктуу платформаларында 56
жаштагы балдар ата энесинин уруксатсыз жок катталып жатышат. Депутат бул башка өлкөлөрдө мындай чектөөлөр буга чейин эле бар экенин белгилеп, мисалы Дания менен Австралияда катталуу 15-16 жаштан гана уруксат берилерин, ал эми АКШ жана Англияда ата энесинин макулдугу талап кылынарын билдирди. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен улум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Демаркациялоо иштери боюнча бүгүнкү күндө 114 гектар жер зым менен тартылып бүттү. Бул Баткен жана Лейлек райондорунда. Уже 120га барып калды окшойт. Тынымсыз иштеп атабыз, күнү түн иштеп атабыз. Зымдарды, баягы зым торлордун бардыгын өзүбүз чыгарып атабыз. Мурда Өзбекстандан сатып келип, Россиядан сатып келип, дагы башкалардан сатып келчү эле. Жок, андай эмес. Өткөндө Өзбекстандан бир партиясы сатып келген экен. Кара Сатимов, генерал Сатимов каякта турат? Заставада. Ошо генерал Сатимовдун артынан сатылып келген экен. Кайра ошо зымга өзүн отургузуп алып кууганмын, бар Өзбекстанга өткүзүп кел депчи. Бизде гана кылынат. Бизде азыр түрмөлөрдө полностью ушул зым торлорду эме кылып атышат, жасап атышат. Бүт түрмөлөрдө ошолорду жасап, ошолорду иш менен камсыз кылдык. Так, өзүбүздүн зым торлору менен тартып атабыз.